кечиктирилген жашоо синдромундан кантип чыгабыз же болбосо эртеңки күн менен жашоо синдромундан кантип чыгабыз? Бул синдромду англисче delayed life syndrome деп коет. Достор, бүгүн мен сиздер менен өтө керектүү жана өтө пайдалуу темага сүйлөшүүнү чечтим. Бул айтып кеткендей эле эртеңки күн менен жашоо же болбосо келечек менен жашоо синдрому жөнүндө сүйлөшөбүз. Бул синдрому бар адамдар жашоосунда көп максаттарын, көп кыялдарын ишке ашыра албай калышат. Анткени дайыма келечек менен, эртеңки бүрсү күнгү күн менен жашаган адамдар болот да. Эми бул синдром кандай, каяктан келип чыгат, себептери эмне, ошол жөнүндө сүйлөшөлүк достор. Силер билгендей эле жашоодо ар кандай психологиялык абалда жүргөн адамдар бар да. Невротиктер бар, социопаттар бар, шизофрениктер бар жана башка сыяктуу адамдар бар. Социопаттар мисалы башка адамдар менен иши жок да, башка адамдар алар жөнүндө эмне деп ойлошот, башка адамдар алар жөнүндө эмне деп айтышат, иши да жок, ойлонуп да койбойт, бул өзүнүн каалоосун гана жасаган адамдар болот. Ал эми невротиктер болсо булар жалаң гана башка адамдардын ою менен жашаган адамдар болот. Башка адамдар мен жөнүндө эмне деп айтышат, эмне деп ойлошот, ошолор жөнүндө көп кыжаалат болот, ошолор жөнүндө көп ойлонушат да. Анан кийин ушул синдромдо, баягы кечиктирилген жашоо синдромунда болгон адамдар көбүнчө ошо невротиктер болот да. Булар көп келечектеги жашоо же болбосо эртеңки жашоо эмне болот деп ошону көп мындай кайгырышат да. Силерге мисал катары, мисал адамдар кандай аракет кылышат, ошону мисал катары бир мисал айтып көрөйүн. Мисалы бир адам, бир айым деп коелук, же болбосо адам деп коелук, ипотекага бир үй алды дейлик, мисалы 15 жылга, 20 жыл же 30 жыл. Эми ушул адам ошол ипотеканы жанакы синдромдо жүргөн адам, жанакы ошол кечиктирилген жашоо синдромдо жүргөн адам ошол ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө, 15 жыл болобу, 20 жыл болобу, ошол адам жашоосун ипотекасын төлөп бүтмөйүнчө ошол 20 жылдык жашоосун баардык нерседен чектеп салат да. Мисалы мынтип айтат да: мен ушул ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө тойго барбайм. Мен ошол ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө барып чачымды кырктырбайм. Же болбосо мен ошол ипотеканы төлөп бүтмөйүнчө барып достору менен көрүшпөйм. Же болбосо ушул ипотекамды төлөп бүтмөйүнчө могу каалаган кийимимди албайм деп айтат да. Бул мисал катары айтып атам да. Качан барасың сен деп айтышат. Мен ипотекамды төлөп бүтөйүн, анан кийин ушул каалаган кийимимди алып кием. Мен ушул ипотекамды төлөп бүтөйүн, анан барып тиштеримди жасасам, мисалы. Мен ушул ипотекамды төлөп бүтөйүн, анан барып достору менен барып кафеге чыгып келем деп каалаган шыртоолорду айтышат да. Булар эч качан өздөрүнүн каалаган нерсесин кыла албай, эч качан каалаган нерсесин жасай албай кыйналышат да. Бул мисалы балдарым чоңойсун, анан мен иштейм. Балдарым чоңойсун, анан барып мен тиги подружкаларым менен эшикке чыгып келем. Ушундай сыяктуу да. Же болбосо балдарым университетти бүтсүн, анан мен ошол жанакы магазинде илинип турган каалаган ушу аябай эңсеп келген кийимди ошону алып кием деп айтышат да. Мисалы силерге мисал катары айтып атам да. Балдарым чоңойсун, ушу школду бүтсүн, окууну бүтсүн, анан мен достору менен барып чет мамлекетке саякатка барып келем деп айтышат да. Акчам болсун, анан барып спорт залга жазылам. Акчам болсун, анан барып арыктайм. Жана башка ушуларга окшогон көп мындай шылтоо мисалдар сыяктуу мындай чектөөлөр жашашат да. Бул адамдар эмнеге мындай болушат? Жана себебине ошолор жөнүндө сүйлөшөлүк. Бул жерде айта кетүүчү нерсе, бул адамдар өзүн гана чектөөгө салбастан, кээде ошо өзүнүн үй бүлө мүчөлөрүн дагы, кээде өздөрүнүн жакындарын, досторун дагы ушундай абалга чектөөгө салып коюшат да. Ошо. Эми бул синдром кандай келип чыгат? Эмнеге бул адамдар ошондой баягындай кечиктирилген жашоо синдромунда жашашат? Ошону карап көрөлүк. Бул адамдар дайыма кыжаалатчылыкта болгон адамдар болушат. Ошо невротиктер айтышпайбы? Бул дайыма кыжаалат болушат. Булар дайыма эртең эмне болот, бүрсү күн эмне болот, тиги келечекте эмне болот, 10 жылдан кийин эмне болот деп дайыма ушундай башка ошо күндөрдү ойлоп, ошо мындай кыжаалатчылыкта жүргөн адамдар болот да. Мындай келечекте боло турган нерселерди дайыма контролдогонго аракет кылышат. Ал эми келечекте эртеңки боло турган күндү, бүрсүңкү боло турган күндү контролдоо бул өтө кыйын нерсе, кээде мүмкүн эмес нерсе. Эми бул синдромдо жүргөн адамдар көп учурда ошол жанакы эртең эмне болот, келечекте эмне болот, эртең эмне болот деп жүрүп, баягы учур жакта эмне болуп атканын, өзү менен болгон баягы байланышын, денеси менен болгон байланышын, учур жакта эмне болуп атканын байланышын, ички дүйнөсү менен болгон баягы байланышын жоготуп алат да.
балдардын мисалы кантип чоңойгонун, өзүнүн кантип мисалы каарып калганын, досторунун кандай каякта болгонун мисалы, мисал катары айтып атам. Жана ошол учур чакта эмне болгонун көп нерселерин байкабай калышат да, жанталашып иштешет. Ар кайсы жакка чуркашат, келечек эртең жөнүндө көп кам көрүшөт, дагы тынбай иштешет. Тынбай баягы жан сабап иштешет, мындай аябай гиперактивдүү болушат дагы. Өтө мындай көп чарчашат жана бул нерсенин өтө өкүнүчтүүсү баягы дем албай, жаны сабап иштегенде стресс, албетте стресс гормондору пайда болот. Стресс көп учурда жанагындай онкологиялык ооруларды алып келет да. Ошон үчүн убакыт менен тынууга алып, эс алып туруу дагы өтө зарыл нерсе да. Эми бул синдромдон кантип кутулуш керек? Албетте эртеңки күндү ойлошубуз керек, эртеңки күндү пландашыбыз керек, келечекке дагы план түзүп, ошол планга кадам жасашыбыз керек. Ошол пландарга дагы карата биз баягы иштешибиз керек. Бирок ошол эле учурда өзүбүз менен өзүбүз болгон байланышты жоготпошубуз керек, денебиз болгон байланышты, ошол учур чакта жашаганыбызды унутпашыбыз керек, учур чакта болгонубузду унутпашыбыз керек. Ошол эле убакта эс алганды, ошол эле убакта дем алганды, балдарыбызга көңүл бурганды унутпашыбыз керек. Кечке эле эртең эмне болот деп ошон үчүн жанталашып биз баягы учур чактын кандай өтүп кеткенин билбей калабыз. Ошон үчүн эс алгыбыз келсе, эс алышыбыз керек. Өзүбүзгө кам көрүп, денебизге кам көрүп, өзүбүздүн баягындай психологиялык абалыбызга, балдарыбызга, күйөөбүзгө, жолдошубузга, аялыбызга дегендей ошолорго дагы кам көрүп, ошолорго дагы баягындай көңүл бурушубуз керек да. Албетте өзүбүзгө кам көрүү бул өзүбүздү сүйүү, өзүбүздү баалаа, барктоо деп билебиз. Ошолорду дагы унутпашыбыз керек. Өзүңөрдү сүйгүлө десе эле ашыкча көп адамдар мындай башкача түшүнүп алышат да, өзүңдү сүйгүлө десе эле баягындай ашыкча эгоист болуп, мен укмушмун, мен сонумун, мен баарынан кыйынмын, калгандар шүмшүк, калгандар желмоос, жаман адамдар деп өзүбүздү көтөрүп башкаларды кемсинтүү бул өзүбүздү сүйүү эмес. Өзүбүздү сүйүү бул өзүбүзгө жагымдуу жана башкаларга да жагымдуу болгон адам да. Бул ошо өзүбүздү да сүйүшүбүз керек, ошол эле убакта башка адамдарды да сүйүшүбүз керек. Бул ошол өзүбүздү сүйүүгө кирет. Эгер адамдын ички дүйнөсү сулуу болсо, анда ал адам башкаларды дагы сулуулукту, жакшы нерселерди көрө билет да. Ал адам ар бир нерседе сулуулукту, кооздукту көрө билет. Мисалы силерге бир мисал катары айтып кетейин. Баягы Иса пайгамбардын убагында ошо Иса пайгамбар жана окуучулары баягы көчөдөн кетип баратышыптыр да. Ошо көчүп баратканда аябай тар көчө экен да. Тар көчөдө өтүп баратса, ошол жерде бир канча 2 жума 3 жума мурун өлүп калган иттин эмеси жатат экен. Иттин баягындай корпус деп коет, сөөгү да. Баягы аябай укмуш сасып, ошо иттин баягындай скелеттери көрүнүп калып, ушундай болуптур да. Анан кийин баягы Иса пайгамбардын окуучулары аябай оозун, мурдун жабышып, аябай сасып калыптыр. Укмуш мындай чирик, ушундай жаман нерсе заман зат көргөнмүн эмес элек, аябай жаман турбайбы деп. Андан кийин Иса пайгамбарды сурайт экен да, ошол окуучуларчы, ушу кандай аябай жаман экенин көрдүңбү? Ушундай аябай укмуш бир жаман абалда болгон ушундай итти көрдүң белең деп баягы Иса пайгамбардан сураганда, Иса пайгамбар айтыптыр: мен бул иттин эч кандай жаман жагын көргөн жокмун. Мен бул иттин кандай тиштери сонун экенин көрдүм. О, Алла, ушул сонун кылып жараткан тиштериңе рахмат деп ошол убакта баягы Кудайдын баягы улуктугуна таң берет экен да. Ошондой эле сыяктуу баягы адамдын ичинде кандай сулуулук болсо, ошол адам дүйнөдөгү сулуулукту көрүп алат да. Ошон үчүн достор, учур чакта азыр жана ушул жерде жашаганды унутпашыбыз керек да. Ошол жерде болгонду үйрөнүшүбүз керек. Дайыма эле эртеңкини ойлоп, же болбосо дайыма эле тиги өткөн чакты ойлой берсек, анда биз баягы учур чакты эмне болуп жатканыбызды билбей калабыз да. Көп учурда ушундай көп нерселерден байкабай, көп нерселерден баягы алыста болуп калабыз да. Ошон үчүн өзүңөрдүн ички дүйнөңөрдү тыңшагыла, өзүңөр менен сүйлөшкүлө, өзүңөр менен бул мындай диалог кургула да. Өзүңөрдүн денеңерди тыңшагыла, денеңер эмнени каалап жатат, жүрөгүңөр эмнени каалап жатат, ал силерге эмнени айтайын деп жатат. Ошон үчүн ошолорду көп мындай күндүк баягындай рутина кылып алгыла да. Мисалы денем бир кызык болуп, мисалы
уйкусу келип жатат ошол кезде укташыңар керек. Мисалы ушундай өзүңөрдү баягы денеңерди дагы өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү дагы укканды үйрөнгүлө да байкап жүргүзүшүбүз керек өзүбүзгө. Эмнени каалап жатам, эмнени эңсеп жатам депчи. Жаныңар каалаган нерсени кылгыла. Массажга баргың келсе, массажга баргыла. Бир окууну ушунчалык окугум келип, бул советтер көбүнчө ушу жанакындай синдромдо жүргөндөргө советтер да. Мисалы ошол окууга ушунчалык көп жылдан бери барам деп каалап жүргөнсүң, ошол окууңуз келсе, ошол окууга барыңыздар, дароо барыңыздар. Кафеге барып, сонун таттуу тамак жегиң келсе, сонун кофе ичкиңиз келсе, барып ошол заманда, ошол убакта барыңыз, ошол убакта жасаңыз. Бул жерде ошол нерседен кантип чыгуу, бул ошол жерде action деп коет, аракет кылуу. Эртең анан бүрсү күнү барам, анан ошол шкафта катып койгон тойго же свадьбага кийип барам деген кийимдериңерди азыркы убакта кийгиле, ушул учурчу убакта кийгиле, азыр кийгиле. Ошону катпагыла, эмертең кийем, анан бүрсү күнү кийем деп, ошол каалаган нерсеңерди азыр кылгыла. Эң кооз кийимиңизди кийиңиз. Катып койгон бүт кийимдериңиздерди, катып койгон туфлилериңер болобу, ушундай бут кийимдериңерди азыр кийиңиз. Сервантта катып койгон жанагындай кымбат кружка идишактар менен азыр колдонуңуз. Баягындай тагылбай, тойго тагынып барам, тойго кийип барам дегендей жанагындай алтын сөйкө шакектериңерди азыр кийиңиз, азыр тагыныңыз. Үйлөнгөндө тагынам, анан же болбосо тиги балдарым үйлөнгөндө тагынам, же болбосо 20 жылдыкка тагынып барам деп эртеңки күнү күтпөй, ошол нерсени азыр кылыңыз, ошол нерсени азыр аракетке кечириңиз. Анткени сиз эң жакшы нерселерге азыр ушул учур чакта татыктуусуңуз. Эртең эмес, бүрсү күн эмес, 10 жылдан кийин эмес, 20 жылдан кийин эмес, азыр ушул учур чакта, ушул жерде. Анткени биздин жашообуду бул канчалык узун болот, канчалык жашайбыз, канча жашайбыз, биз эч нерсенин гарантиясы жок, ошон үчүн билбейбиз. Ошондуктан эртеңки күн менен жашаганды токтотобуз, учур чак менен жашайбыз. Кыла турган нерселерибизди ушунчалык жан дүйнөбүз менен каалап турган нерсени азыр жазаңыз. Макияж курсуна барам деп жүрдүңүз беле, анда азыр барып ошол нерсеге азыр жазылыңыз. Окуйм деп жүрдүңүз беле, окуңуз. Чачыңызды барып кырктыргыңыз келип жүрдү беле, бир төскө боёңуз келип жүрдү, барып азыр боетуңуз, азыр жасатыңыз. Мисалы Европага көптөн бери саякатка чыккыңыз келип жүрдү эле, мисалы өзүңүздүн жолдошуңуз менен болобу, досторуңуз менен ошол жерге барып азыр акчаңыз болсо албетте барып азыр жазыңыз, барып билетиңизди алып азыр ошол саякатка азыр барыңыз. Көп нерсени ошол кыла турган нерсеңиздерди, максаттарыңыздарды кийинки эртеңкиге калтырбай ошол нерселерди, ошол кадамдарды азыр баштаңыз, ошол аракеттерди. Ийгилик убакыт менен келет. Ар бир нерсе бат эле боло калбайт. Ошон үчүн ар бир нерсени убакыт талап кылат. Ошон үчүн достор сабырдуу болушубуз керек. Жана акыркы учурда, азыркы учурда учур чакта жашаганды унутпайлык. Ушу менен бүгүнкү теманы аяктадым достор. Силерге өтө кызыктуу жана пайдалуу болду деген ойдомун. Анда эмесе жакшы туруңуздар. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Мен сиздерди жакшы көрөм.